До того тупой адамдар көбөйдү. Ушунчалык наглый, анан бетинин калыңдыгын көрсөңөр, жаныңан түгүлөсүң. Ай, адамдын өмүрү менен коркпой, баарын билем деп уверен сүйлөйт да. Анан калса министрдин жээнимин дейт. Ушунчалык коркунучтуу. Чакырдыңызбы? Чакырдым. Айта бериңиз, эмне кызмат? Сен өзү келгениңе канча болду бул жакка? Бергеби? 7-8 ай болуп калды. Не, отпускам келип калды бу? Сен өзү мындай мурда эмне иш кылчу элең? Каякта? Айылдабы? Айылда. Врач болчумун. Врач белең? Ооба. Не болду? Мен сага эмне дедим? Түшүндүрүп айтсаңыз, эмне болду? Эмне болду? Мында врач болгондо нормальный врач белең же ушунчалык тупой белең? Мен айылда кадыр барыптуу врач болчумун, между прочим. Тайкем эле бияка министр болуп калды, мен турганда шаарга ишке келип ал дегенинен келгем. Мен сага айттым, делайте снимок малого таза деп, туурабы? Ооба, эстесеңиз, ошентип айтсам. А сен эмне үчүн барып алып санитарканын колунда тазикти сүрөткө тартып жүрөсүң? Өзүңүз айттыңыз го. Снимать малого таза дедиңиз, туурабы? Сен мындай малый таза эмне экенин түшүнөсүң өзү? Айна. Ушунча жыл врач болчу, эмнеге түшүнбөйм эле анан кудай. Жанагы кайчы-пайчы салынган тарелканы айттыңызбы? Тупой. Мындай карасаң, мындай адамдын дене мүчөсүндөгү могул жерди малый таз дейт. Эгер билсең. Каерде? Могул жерди айтып атам, могул жерди малый таз деп коет. Ошентип айтпайсыз балан. Кыргызча айтсаңыз болот эле да. Тас деп бизде лысый кишини айтат. Биз айылда орусча сүйлөшпөйбүз. Жөн эле түшүндүрүп койсоңуз болот да, мындай эле, мындай кыргызча эле көчүгүн тарт десең тартат элем. 4-чү палатага карган киши жатат. Ооба. Ага карган кемпир келсе, аны эмне кууп чыгасың, я? Пациенттерге ошондой мамиле кыл деп сага ким үйрөттү? Ал киши өзү арыстанды мага. Айланайым балам, жаш кезимдеги жабышкан бала жанымды ачытып бүттү деп айтты өзү. Эшикке чыксам кемпири туруптур. Анан? Адамдын жанын аялдан башка ким ачытмак эле? Дагы бечара кыйналып аткан немен нервин ойнобосун деп бар кет деп кетирип бирдим. Алдыгы халатты кантип уялбай кийип жүрөсүң, я? Как раз ушуну айтайын дедим эле да. Между прочим, уялганыман эле аран кийип жүрөм. Мына, мунун да женский экен, мына топчусу буягында мына. 8 ай болуп атат келгениме бир нормальный халат берип койбойсуңар. Мен сага айтпадымбы? 4-чү палатага барып свеча кой деп. Сен өзү свечаны кайда коюшту билесиңби, я? Вообще, кыргыз өлгөн турбайбы ушу, биринин кылганын бири жактырбай эле, улам бирин чукуп эле. 4-чү палатага барып свеча коп кой деп айттыңыз, мен аны туура эле түшүндүм. Мен свеча көтөрүп алып бардым. Барсам, действительно свет жок экен. Өстөрү свеча коюп отуруптур. Булардыкы бар экен дедим да, кайра кетип калдым аны. Ошо больнойлордон сурасаңыз, көрдү, бардым. Акмак, мен больнойдун өзүнө кой дедим свечаны, өзүнө. Ошентип айтпайт белем. Азыр деле коюп коем. Коюп тургандан күйгүзүп коеюнбу? Мен сени сурамадымбы кечээ? Роддомго барыңыз, жардам берип коюңуз, бирөө толготуп келди деп. А эмне кылдың сен барып алып роддомго? Бардым, эмне кылайын? Уялганыман аран бардым. Бизде айылда аял төрөп атканда эркек кишини үстүнө киргизбейт. Заведующий өзү айтты эле да, уялганыман барып турдум минтип. Сен эмнеге барып алып телефонуңан окей Google аялды кантип төрөтөт дейсиң, я? Анан кимден сурайын, анан Google'дан сурабай. Азыр ким айтат чындыгын? Аксакалыңды айтпайт, көксакалыңды айтпайт, билсе де тескери айтат атайлап. Азыр Google'дан башка эч ким ишенгенге болду. Билесиңби, ал аял сенден коркконунан үштү тууп жиберди, үштү. УЗИден бирөөнү эле көрсөткөн. Гайра жакшы болуптур да, сүйүнч акчасын алат зато. Ашка тойгон бар, башка тойгон жок.
Экинчи палатадагы орус чалды эмне кылдың? Сокура орус чалды. Жана көз көрбөгөн эмне кылдым? Ошо эмне кылдың деп сен да сурап атам. Ал орусчанын өзү чакырды, барды, барсам айтты, мени светке алып чык деди. Мен жетелеп алып чыктым. Бизде эки жерде свет турат эле, коридордо анан лестницада. Кайсынысын алып барайын десем өзү айтты, на тот свет деди. Крышага жетелеп чыгарып койдум. Не секип кеттим. Акмак, көзү көрбөгөндөн да кулап кетет да, кулап. Кулабайлы атайлап эле секирип кетти болуш керек. Азыр мода болуп калбадыбы этаждан секириш. А 5-чи палатадагы чал жылагач боюнча качып кетти, уктуңбу? Буга качан? Качан? Бүгүн? Өзү басыппы? Өзү сенден корккондон качып кетти. Жакшы болгон турбайбы? Ал паралич эмес беле? Ошону айтып атпайбы, ошону? Айткан турбайбы байкушум? Туугандары бирдеме таштап кеттиби? Уже жетишет. Кардиологиядагы кемпирди ким өлтүрдү? Антип айтпаңыз. Өлтүрдү деп, мен ишендириш болуп атамбы? Антип айтпаңыз, Алла берген жанды Алла өзү алыш керек. Антип айтпаңыз антип. Жанан эмне болуп өлдү? Бардым, барсам кыйналып аттыр, медсестра келип айтты, сурасаңыз кыйналып атат деди. Бардым, орус кемпирби? Барсам действительно кыйналып аттыр. Өзү айтты, сурады. Менин жашоомо канча калды балам деди. Мен айттым 2 саат дедим. 2 саатка жетпей сразу өлдү. Анан эмне болду? Анан өлгөн кишини эмне кылат анан? Тачкага салып алып моргка апардым. Билесиз, бизде моргто да орун жок да кашайм. Апарып түртүп бардым, дагы ташка баягы моргдун ортосуна барганда мындай коридор бар го, дагы мындай уланып кеткенчи. Ошол жерге бардым, дагы мындай отургучту стулду койдум, дагы үстүнө кемпирди отургузуп койдум. Стулга эмнеге отургуздуң? Анан жерге таштап коеюн, бий айланайын кудайы. Эртең менен ага тууганы келсе бала кылбайбы, ызы чыгырып? Неге таштап койдуңар жерге деп? Анан? Мындай кылып отургучтум дагы, анан колуна бычакты карматып койдум, мындай кылып. Мындай. Бычакты эмнеге карматасың? Туугандары келип айтышкан, суранган өстөрү, эртең менен эртерээк чыгарып берип койгула деп акчасын берип кеткен. Бизде өлүктү да сатып алат да, билесиз аны. Анан ойлодум, тиги судмед эксперт келсе дагы эртең менен адатынча бычагын издеп, темселеп жүрө бербесин деп, отургузуп бычакты мындай кылып карматып койдум. Анан ошо эртең менен таңга маал уборщица келиптир. Жаткан жери жайлуу болсун. Gelip жууй баштайт да уборщица. Полун жууп келатса, бирөө отурат. Көтөр бутуңду десе, тиги көтөрбөйт. Көтөрбөйсүңбү деп минтип караса, тиги мындай кылып турат. Бир бакырды дейт бечара, ошо боюнча тынчып бирде. Акмак. Анан эмне болду анан? Анан кароолчу келиптир. Gelip karasa morgтун эшиги ачык. Жым-жырт. Эмне бала болуп кетти? Минтип баратса, кемпир отурат бычакты мындай алып, астында уборщица жатат. Менимче ушу бычак менен сайган атат деп ойлогонго дейм бечара. Чуркап барып тур да баа кемпирди кучактаган боюнча жыгылган экен. Бычак мынау жерине кириптир. Окуй, кароолчуну ким сайып атат, ким? Эч ким сайган жок, капырай. Өзү кемпирди кучактап жыгылып атпайбы, бычак кирип кетип атпайбы? Ошон үчүн кан жайылып атпайбы? Кемпирдин өзүнө сайылса анча кан акпайт эле да, өлгөн кишиден кан акмак беле. Анан эмне болду анан? Ошун. Анан судмед эксперт келиптир. Келсе жым-жырт. Жылаңачы да жатат, кийимчени да жатат, уборщица да жатат, кароолчу да жатат. Ош жерден көрүп туруп эле бакш, бир бакырды дейт. Ал өзү эле мурда жүрөгү ооруп жүргөн го дейм. Главврачты ким чакырып атат, главврачты? Главврачты эч ким чакырган жок. Отуруп алып түшүндүрүп айтайынчы. Главврачты эч ким чакырган жок. Главврач өзү текшерип барып калган го дейм бечара. Сен главврач өзү ким экенин билип атасыңбы? Билем, биздин главврачпы. Ошо биздин главврач менин күйөөм. Сиздин күйөөңүз беле? Азыр угуп атам. Арты кайрылуу болсун. Оозуңа кара таш. Ал тирүү эле.
жындыканага алып кетти. Ошо скорый алып кетти деп айтышты. Жакшы болгон турбайбы? Ал жындыканага кетсе сага эмнеге жакшы болот, Мага эмес, сизге жакшы да. Күйөөсү өлүп калыптыр дегенден көрө жындыканада жатат деген түзүк да. Мындай сен өзү мындай ант бердиң беле? Кимге? Мен бирөөгө ант бермек түгүл, вообще эч кимге обещать этпейм мен кимге ант бермек элем? Айланайын кудай, мен мына депутат белем, башка белем ант бергиде. Сиз эстеңиз, сиз адаштырып атасыз, окшоштуруп атасыз мени. Сиз баягы 2010 жылкы баягы Атабейтте ант бергендерге окшоштуруп атасыз. Мен алардын арасында жок болчумун. Алардын жарымысы качып жүрөт, жарымысы түрмөгө кирди, жарымысы Кудай буйруса жакында кирет деп атышат. Сен мындай же мени издевать этип атасыңбы, же атайын нагыла жасап атасың, же дата тупойсуң, түшүнбөйм. Мен сага айтып атам, Гиппократтын антын бердиң беле, Гиппократтын. Мен Гиппократыны да билбейм, демократыны да билбейм, партократыны да билбейм мен. Мен вообще саясаттан түшүнүгүм жок. Акмак. 6 кишинин уа соогунан корккон жоксуңбу я? 6 кишини жайлап атасың, 6 киши өлүп атат. Болду чей, 6 киши. 6 киши 86 киши эмес да. 6 киши эмес, 86 кишинин өлүмүнө себепкер болгон аферистер деле жүрбөйбү басып туруп? Ошол аферистерди ошо 86 кишинин арбагы бир күн аларды да урат. Урбайт, урса эмгиче урбайт беле я. Урбайт, арба урат деген калп экен. Ал аяктагы кишилер эмес, самолет менен келип сүскөндөрдүкү урбай атат, анан кийин ошо нары бери чуркап жүргөн бечараларды курмак беле. Урбайт, урса ошончо байышат беле я. Ал тиги арба урат дегенден көрө, свет менен ойнобо, тез урат деп койсоң, чындыкка жакыныраак. Мындай, сенде мындай ой сана, мындай кичине, мындай ой барбы? Же дата ушундай эчтеке ойлонбой ушундай тупойсуңбу? Ойлонуп атам, мен деле ойлонуп атам, мен деле кишимин. Ойлонуп атам байта. Эмнени ойлонуп атасың өзү? Өзүңүз айтып атасыз го, күйөөм ооруп атат, жындыканада деп атасыз, туурабы? Мен да ойлонуп атам. Главврач болсо, кадыр бартуу киши болсо өзү, уй сойгон уят го дейм, жылкы эле соебуз го дейм, Ненормальный да!